Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүн мына Жан Дүнү программабызга Ысыкөл районунун маданият үйүнүн кызматкерлери келип катышууда. Алгач мен сиздерди тааныштыра кетсем, мына мен жанымда отурган Өмүрзаков Кубат ата, ардагер, ошол Аккуу би ансамблинин ошол негиздергенден баштап иштеп дегендей, бир катарчылар. Анан мына бүгүнкү күнгө чейин иштеп келатат дегеним. Анан мынакей Сейит Акматов болот. Мына бүгүнкү күндө да ошол маданият тармагында иштеп канча жылдар, анан жетекчилик кызматты да аркалап келатат. Анан Дабитова Жанара маданият үйүнүнүн ырчысы, ошондой да Сырдыбаев Рысбек. Мына инибиз отурат, бул да ырчы, мынакей жогоруда ошол оюн ырларды да концерт номундарды да коштоп берип келатат аккордеондо. Анда алгач сөздү Кубат ага сизден баштасак. Ошол Аккуу би ансамбли бар эмес белесиздерди. Мына Советтер Союзунун учурунда, Союз учурунда дегеним. Канча деген чет өлкөлөргө чейин барып өнөрлөрдү тартуулап келдиңиздер. Анын арасында сиз да бар эле билеңиз да. Мына ошол боюнча айтсаңыз болот. Биздин ансамбль ушу 78-жылы уюшулуп башталды, Аккуу би ансамбль. Анан бизди Түгөлбай Казаков эстрада ансамбль уюштурду ошол кезде. Атын коюп Лаззат деп. Анда бул раматтылык болуп кетти. Ильич Маратов, Капчыбек Букалаев ошолор болуп ошо эстрадада Аккууну коштоп берчүбүз ыр бийлерин. Мына андан бери 40 жылдар өтүп кеттир. Пенсияга чыгып, пенсиядан кийин эле иштеп жүрөм азыр бул коллектив менен. Ошо көп жерлерге Грузияга бардык 70-те, андан кийин Москвага 2 жолу бардык. Ошондо ошо конкурстан дагы 2-жылы дагы утуп биздин Аккуу ырбиянса. Анан 2-жылы дагы жиберди Москвага. Андан кийин 85-жылы Францияга бардык. Бир катар өлкөлөргө барган турбайсыздар, чет өлкөлөргө ошо мезгилдер да. Ооба. Ошол кездерде сиздер менен чогуу иштегендерден кимисин эстей аласыз? Ошол мына ошол убактарда көп эле маданият кызматкерлери, мыкты кызматкерлер да чындыгында наамга ие болгондор бар эле дегендер арасында. Ооба. Азыр эми ырчыларда ошо Касиет Маратова азыр биякта Чолпонтада. Капчыбек Букалаев, Обончу. Калгандар көп каза болуп калды. Ильич Маратов. Эми тагдыр деген турмуш деген ушундай турбайбы? 40 жыл деген эми аралыкта мына ушундай болот да, оош иш болот экен да турмуштачы. Анан болот мынакей эми өзүң дагы ушул маданият тармагында көп жылдан бери иштеп, анан мына бүгүн да ушул жетекчилик кызматты аркалап келатпайсыңбы негизи? Ушу иштер кандай негизи ошол жерде токтолсоңуз? Эми баягы ар кесип ардактуу дегендей, азыр мынакей агабыз айтып кеткендей, баягы улумундагы кишилер баары раматтылык болуп кеткени бар, арабызда чогуу иштешип атканы бар, баягы ысык суусуна карабай өзгөчө татаалуу райондуктардын бири болот. Күн түн коноктор келет, аларды өзүбүздүн баягы жогорку деңгээлде тозууга туура келет. Анан ошол ар кандай улуттагылар тозобуз. Ошол азыр мынакей биз сезонго бул кара илдет болуп калды. Биз ар дайым ушул сезон келатканда өзүбүздүн атайын чакан программабызды даярдап коебуз. 3 топко, 2 топко бөлүнгөнгө туура келет. Ар кандай жерге барып калышыбыз мүмкүн. Ошол кыргыздын өнөрүн, кыргыздын улуттук фольклорун, кыргыздын каада салтын, кыргыздын ушул кийимдерин биз ошол элге тартууланга ар дайым ушул дайым болуп турушубуз керек да. Туура. Себеби баягы туризм ушу Ысыкөлдүн мекени деген менен, бирок Чолпон ата сиздердин район туризмдин мекени да чындыгында. Коноктун баары сиздерге келет чындыгында. Анан улуттук галеретти да элге тартуулаш чет өлкөдөн келгендерге. Анан мына Кырчында өткөн мынакей көчмөндөр оюнда дагы сиздер болдуңуздар да. Ушул жөнүндө айтсаңыздар. Кырчында башынан аягына чейин ошол жерде жүрдүк. Ар кандай жанакы каада салттарына, массовкасына дегенде ошол жакты элди күндүр түндүр тейлеп, ыр жагынан, бий жагынан баардыгынан тейлеп жүрдүк. Кырчын бүткөнгө чейин ошол жакта болдук, баары башынан аягына чейин. Эмнеге түйшүк ошол, ошол баары жуу көтөрүш. Ысык суусуна чыдап ошол жакта жүрдүк. Бул бизге да өтө сыймык болду, ошол өзүбүзгө дагы жакшы болду. Мына ошондо болот өзүңдө эле баягы мына отурганын баары көрдүңүздөр катышып дегенде ошондон жана 1000 комузчу чыккан. Ушунда кандай ажар ачылды, мына кыргыздын комузунун керемети. Биздин коллективде да ошол 1000 комузчулардын арасында мына отурушат. Алар да ошол комуз өнөрүн көрсөтүп, жанакы күйүнү чертишти. Кыздарыбыз арасында болду да балдар кыздар.
Эми сиз кайсы чыгарманы аткарып берсем деп турасыз азыр телекөрүүчүлөргө? Мен өзүм ушул Асанкалы Керимбаевдин Сулга деген чыгармасын аткарып берсем. Men süyenek ay çağımda Jaş gelderdim ay Ama suyum çok eken 30 yaşıdım olamadım ay canıma Sen bir bakışa memelerin ay gelişken men yürgünçü Ostigen ay cemişten Ah süyüdüm ay Gömür alu göbeken 30 yaşdım olamadım ay canımda Koşcan erken, hoş değilsin de baytarma Sincak şerek, men süyenek ay çağımda Süyü degem ay, süyemez erinden Süyü degem, süzüp ay denizden Süyü degem, süzüp ay denizden Жанар Аманакейми жогоруда айтып атпайбы болот, айтып кетти. Сиз да ошол комузчу катарында, ырчы катарында ошого катыштыңыз да. Көчмөндөр оюнуна. Ошол жөнүндө айтсаңыз. Кандай таасир калтырды аякта? Көп эл болду да. Ооба, көп болду. Биз дагы өзүбүз ырдадык. Өзүбүздүн Ысык-Көл районунан чыгып ырдадык, областтын атынан чыгып ырдадык. Жакшы маанай, жакшы келечекте боло турган баягы бизге байытып, сезимдерди байытып, ошо көчмөндөр оюну негизи жакшы. Дүйнөсү боюнча болду да туурабы? Эмнеге элдер келди ошол? Көп кишилер келди. Анын ичинде башка улуттан келген адамдар болду. Биз башка тилде дагы ырдап, ушундай эме кылабыз. Ырларыбызды тартуулайбыз. Мына кыргыздын ушу улуттук колоритинде бул кийимдеринин өзгөчөлүгү чоң да, Мына артисттер кийингенде кандай жарашат бизгечи, башкача болуп турат деген да. Башка улуттар суктанып карашат ошо. Керемет да мындай жагынан биздин кийимдер санаганда. Кыргыздын кийимдери айрыкча керемет. Кайсы ырды аткарып берем деп турасыз эми? Мен жылкычынын ырын ырдап берейин.
Мына Ырысбегинибиз, сен да ушул чыгармачылыктын өнөр дүйнөсүнө келатасың да. Ошол жөнүндө кеп козгосоң деге. Мен да 88-жылдан бери ушу маданият чөйрөсүнө аралашып дегендей. Азыр ушу Аккуу ансамблинде да катышып калдым. Кийинки балапандар болуп Тилигежи, Борончиеванын убагында келдим мен да. Ошону аркылап келатам, мен да музыкант катары Акар Жөнсовдун азыр деле. Ырдай коесуң. Ырдай коем. Ошо. Мына ырчылык өнөр деген чындыгында татаам нерсе. Ырды элге жеткириш кыйын нерсе. Ошол аткарчылык чеберчилик керек да, агачы негизи. Үйүн керек деген да. Мен дайым айтам, ошо обончулар көп обон жасат, бирок көпчүлүгүн ошо аткарчылыкка бере бербейт да жеткире. Аны тандаш кыйын. Анан бирок аткарчылар дагы ошо обончулардын ырын тандап алыш. Ошо кандай ырлар тандап аласың өзүң негизи? Мен өзүмө жаккан Ырысбай Абдыкадыровдун ырларына кызыгам. Асанкалы Керимбаев, Мамажановдун ырларын, Жолдошбек Мамажановдун ишилардын ырларын ырдап жүрдүм. Азыркыга чейин унутпайм, ырдайм. Кумирлерим. Машалла. Аны Ырысбек менен ырдап жүрөм десем, жаштардын ырлары дагы бар да азыркы мезгилде ырдап келаткан, Жанагы эски ырларды менен жаштар азыр кайра аранжировка жаңылап деген сөзүбүз да. Ошону кандай алып чыгып атат ушул жөнүндө? Улардыкы эми жакшы деңгээлдери жакшы деп ойлойм мен. Эскини жаңы кылган бул өзүнчө жакшы жагат. Кээ бирлери бар. Азыр кайсы ырдап бересиң? Азыр мен Ырысбай Абдыкадыровдун Эсиңдеби деген чыгармасын аткарып берем. Adamlardır armanı bir çöptü
Бокен болот, мынакей эмне сен жогоруда айтып кетпедикпи, жана жаштардын жанакы эски улуттук колоритдегиларды, жана Мусанын, Атайдын дегендерлер жана башкаларды ырдап келет ба азыр мынакей чыккан, Ырысбайдын дегендей, Мукан Ырысбековдун ырларын дегендей. Ушул жаңылантуу кандай маселеси? Өзүнүн өзөгүндө калган жакшыбы же башкача музыкаларды кошкон болобу? Мен өзүмдө жеке пикиримде билбейм кандай деп ойлойт, бирок мен ошол кишилердин чыгарган ону беркеринен жана Золотой фондто калган жок да. Ошол ойдон эле калса да тилейм да, азыркы ырчылар кээ бир ошону бурмалай ийип туруп, же жанакы деңгээлине жеткирбей ырдап коюп атышат, ошол кишини капалантып коет да мени. Өтө слишком баягы азыркы заманбап кылып чыгарып ийгенде, анан ошонун ырдын өзүнүн жашоосун ошонун менен келечегин кыскартып салып атышат да. Мен болсо ошол бойдон эле калтырып эле, ошол эме менен деңгээлде калтырып эле ырдаса жакшы болот эле деп ойлойм да. Мына Алыбек Коробаевдин жанагы Акчарлак деген ырлары, эмне деген зор керемет ырлар бар. Анан эми көбүнчө жанакындай жаңыланууга алып келген менен жана башкача болуп калганда жашоосун кыскартып салып атышат да ырдында. Бирок өзүн нукура а жактагы. Сонун ырларда да. Нукуралык калса деген, Анда Боке дагы бир чыгармаңа келсек берели. Кайсыды ырдап бересиң? Кийинки чыгармамды бул баягы Болот Токтобаевдин Бек айым деген чыгармасы бар, ошону бир аткарып берейин. Süykümden ötünür yüzün, kabak çıkan ikizinden, bay olman ay sezilir, sola caynap gözünden. Hay bigayım, bir özün ar balam, düşümde de görsem de, huktarımda calvaram. Hay bigayım, bir özün ar balam, düşümde de görsem de, huktarımda calvaram. Sen okusan talkıpay, men özünçö sүйünüm. Sen oturlap jönördö, şаңды çıran üyümdö. Oku ardağım, aldıda balardayım. Uşununa kubanıp, dağı beşir ardayım. Oku ardağım, aldıda balardayım. Uşununa kubanıp, dağı beşir ardayım. Süykümden ötünür yüzün, kabak çıkan ikizinden, bay olman ay sezilip, sola caynap gözünden. Ay bigayım, bir özün ar balam, düşümde de görsem de, huktarımda calvaram. Ay bigayım, bir özün ar balam, düşümde de görsem de, huktarımda calvaram, huktarımda calvaram, huktarımda calvaram. Жанара мынакей эми биз айтып атпайбызбы, ырчылык өнөр жөнүндө токтолуп атпайбызбы? Баягы сиз дагы бир топ ырлар тандап аласыз да. Кандай обончулар менен иштедиңиз, кайсы ырчылар менен иштеп келатасыз дегенде, кимдердин ырлары жагат дегенде, же элдик ырларга кайрыласып көбүрөөк? Көбүнчө элдик ырларды ырдайм. Комузга келген, үнүмө жеткиликтүү болгон ырларды тандап алам. Анан Ырысбай Абдыкадыровдукун, албетте Жумамдин Шералиевдикин Күздүн көлдүндө чыккан көп обончулар бар. Мен айтайын дегеним мына Калымгүл Досманбетова деген эжекебиз бар. Аксубай Атабаев деген жалкар обончубуз бар. Муну ушун керемет обондор бар да. Анан ошондой эле Екия Мукамбетов дегенди көп эскербей жүрөбүз, айтпай жүрөбүз. Мына Екия Мукамбетовдун ошол өзүнүн билими толук болбосо дагы, музыкалык сабаты жок болсо дагы, бирок эмне деген керемет обондорду ырларды калтырып кетти.
ооба. Мына ушулардын да ырларын алып чыгуу. Сиздер эми баягы аткаруучу болгондон ушуларды көтөрсөңүздөр деген ой. Ооба, Досмонбетованын 80 жылдыгында келип ырдадык баарыбыз. Кайын биржен. Койчунун ырын. Ошо баарыбыз бирден алып 80 жылдыгында келип ырдаганбыз. Сиздердин районго турмушка чыгып сөгүп койгон. Семеновкада. Өзү акчылык болгон менен. Семеновкада. Туура. Дагы кимдердин ырларын аткарып жүрөсүз? Асангалы Керимбаевдыкын. Анан азыркы жаңы ырларга деле кайрылып эл ошо талабына жараша ырдап коебуз жаңы ырлардан. Анан баары биздин ошо эски ырларга жетпейт. Анан мына Болот байке, Рысбек байкелер айткандай ошо жаңылантып бийип, анан уккулугу жеткиликсиз болуп калып, анан мындай бат эме болуп калып атат да. Анан өзүнүн баягы мурунку обону менен уккулуктуу деп ойлойм да. Ошону бир аз өзгөртсө дагы мындай өтө жаңылантпай, мындай өзүнүн эмесин сакталыш керек деп ойлойм да. Нукуралык. Туура. Кайсы ырды аткарып бересизби телебашчыларга? Мен азыр кандай бир жансың курчуң жок деген элдик ырды аткарып берейин. Азыркы ыр боюнча айтып атабыз. Сен да музыкант катарында, анан ырчы катарында дагы мына ырларды тандап алыш. Ар ким өзүнүн бай дараметине жараша тандайт да, үнүнө, чеберчилигине, аткара тургандыгына, элге жеткире тургандыгына алып келет да. Анан чындыгында биз айтып атпайбы, жанагы эски ырлар эстен кетпейт деп коет эми. Эски ырлар чындыгында туура. Анан кийин мен айтайын дегеним Рысбек сага суроо. Мына кийинки мезгилде жаштар өздөрү ыр жазып, өзү акын болуп эле. Өзү обон жазып, өзү аткаруучу болуп атпайбы? Үчөөнү тең өзү алып атат колуна. Автор болуп атат. Автор болуп атат да. Мурда мынакы жак эски ырлар эстен кетпейт дегенде Рыспай Абдыкадыров болобу, Асангалы Керимбаев болобу, Аксубай Атабаев болобу, жана башкалар болобу, Мукан Нурсулбековдор, Алымбек Корбаев оңдогондор. Баары ошолор жанагы акындардын сөзүнөн жазып, алып, тандап, анан ошентип чыгарчу эле. Ошо ырларды иригеп, ылгап дегенде тандап анан элге жеткирер эле дегенде. Ошого кандай карайсыз? Ошол эң туура. Мен да ошо эми кийинчерээк кичине бир эки обон жазайын деп аракет кылып атам. Бар эми өзүмгө деле. Анан көбүнчө баягы эскиче айтканда баягы Асангалы Керимбаев жана Мамажан Абдыкадыров деп атпайбызбы? Ошолордун стилинде болсо деп ойлойм да көбүнчө. Эскиче анан жаңылантып, ойноп. Ошондой ойлорум бар, буюрса. Өзүңүз бар. Обондорум буюрса чыгат. Буюрса келем. Кайсы ырдатта берем? Эми мен Асангалы Керимбаевдин Жаштык кез деген чыгармасын аткарып берейин.
Мына жогорудагы Акку би ансамбль жөнүндө да өзүңүздүн оюңузду айттыңыз, чет өлкөгө барганга чейинкисин бардыңыз. Анан кийин мынакей алардын уланысы деп атпайсызбы? Улап келаткандар. Ылайым түгөнбөсүн ошолчу. Дагы улана берсин, дагы келечекте жаш мунда чыксын, сиздердей таланттар чыксын. Дагы залкарлар чыксын өсүп дегендей. Ана ошого бир өзүңүздүн каалооңузду айтып койсоңуз. Ардагер катарында. Менин каалоом ушу бизде бул азыр улуттук ансамбльдерди көтөрүп атышпайбы, ушу фольклор жагына ушу жаштарда көбүрөөк карап, ушу улуттук аспап ушу ансамбльдерди көбүрөөк анан ырдагандар ушундай мындай фонограмма кылбай ушундай өз жандуу үн менен ырдашса дейм да. Анан ошо эң кааларым ушу маданиятыбыз өнүп өсө берсе, ошо эски обончулардын ырларын ошентип калтырбай дагы жаңыртып ырдашып турса дейм. Тимурбай Казаков сүй жазы.
болот эми сиздин дагы ошо бир каалоо тилекти уксак. Мен ошол маданият чөйрөсү өнү өссө экен дейм тилейм. Ушул кенедей айлык болсо дагы ошол патриот экенбиз, эл үчүн иштейбиз. Бизде чолпон атабызда маданий базабыз жок болсо дагы ошол жок деп отурбастан, ошол ар кайсы мамлекеттен өзгөчө чолпон сиз айткандай ар кайсы улуттан келет. Анан биз жокту отура бербестен ошол кенедей базада болсо дагы ошол өзүбүздүн өнөрүбүздү элге тартуулап, кыргыздын улуттук калеретин тартуулаганга бүт болгон күчүбүздү жумшап атабыз. Маданиятка бир жакшы бир көңүл уруп койсо деген тилегим эле ошол эле. Рахмат, рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына сиздер жогоруда Ысыкөл районундагы маданият үйүнүн кызматкерлеринин чыгармачылыгына ортоктош болдуңуздар. Кайрадан көгүлтүр экрандан жолугушканча саламатта болуңуздар.